кезде бардыгы эле жакшы, бардыгы өз учурунда берилет, эч жалып деле жок бизде. Анан бирок мына айлыкты көтөрөбүз деп мына жарым жылдан кийин обещать эткен Эшимбек, аныбызга киши өтүп кеткенден кийин эч ким ойлонгон да жок биз жөнүндө. Ошо айлыгыбызды көтөрүп койсо, анан мына жерде болсо ооздук мындай эме жетпейт да, биздечи басымдылар көбүнчө ушундай сәл нервный болуп кетебиз да. Аябай бир жерде вредность көп да, мына бетон, айлык баяныңыз канча ошо айтасызбы? Меники 14.700. 14.000. Акылат. Колуңузга канча аласыз? Эми колума кармагандан тышкары бир 30.000 алам да, анча-мынча. Бирок баары деле мени мисалы анча-мынча адамдарга тең эмес да бул. Мен баламды окутуп атам, за границада эме окуйт жана Египетте. Айлыкты көбөйтүп койсоңуз, мен 15% келе атат деген сөз. Köşküden açma koydu Altay'da. Kütüm jada kütüm degende. Siz jogorku kengеште иштейсиз, закон чыгарасыз. Ол жерде токтогул кез 1996 жылы Аббас Жумагулов кол койгон токтом боюнча өтө зыяндуу жана зыяндуу пенсияга чыгарылыш боюнча өлчөмдөр киргизилген да. Токтогул кез ошол өлчөмдөргө кирген. 80% адамдар ошол пенсия боюнча алышат. Но кээ бир кесиптер жаңылыштык менен кирбей калган. Ошол эле адамдар ушул жерде чоң иштейбиз. Азыр жашайт ушул маселе чечилбей келатат. Эгер колуңуздан келсе, ушул маселени чечип, асылман Минсок жылда чечиш керек. Ушул маселеге жардам чечип берем десеңиз, ушул кайсы кесип кирбей калган бардыгын сизге кат менен кайтып берет. Ал кезде токтогул кесип иштегенден кийин субботага чейин чарчап калат экен. Айыз убагында Ленин бир жолусун көтөрүп 22-синде субботникке чыкчу элек. Анан өкмөт 3 айлык кылып койду деп, мына 15-июнга чейин каждый субботникке чыгып атабыз. Шаардын башка деле элдери бар да, ошону менен таза итак мен ойлоп отурам 90% каскаддын жумушу менен бүтүргөн. Ушуну көңүлүбүзгө алып, эски мүмкүнчүлүк болсо субботникти азыраак жасайлы. Ишембилик боюнча, ишембилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жок. Мыйзамы жок нерселерди сиз аткарбасаңыз да болот. Токтоо бул нормативный право акт. Аны аткарсаңыз да болот, баштасаңыз да болот. Мына жерде Каракөз шаарынын прокурору отурат. Мажбурлоо жолу менен эмгекке тартуу бул мыйзамсыз кыймыл экен. Токтомдо көргөзүлгөн эмес, милдеттендирбейт токтом. Не обязывайт. Бул закон эмес да. Бул президенттин жарлыгы эмес да. Милдеттүү түрдө баш аткаргандай. Бул өкмөт башчынын өтүнүчү. Анан кийин бардыгын эле ошол ишембилик 3 айлыкта 3 айлык деген ишембилик эмне деп сиз туура айтасыз. Илгери Ленин атануанда бир эле жолу чыкчубуз ошонун туулган күнүндө, же 19-да, же 20-да, 22-синде. Анан ар бир мекеме ал өзүнө жараша ошол өкмөттүн токтомун аткаруунун алкагында ошол өздөрү иштеген мекеменен тегерек чекет тазалап чыгып койсо болот. Ошол 3 айлык неменин ичинде. Анан кийин ар бир 6-күнү чыга берсең анда бул деген мажбурлоо да. Эмгек силерди эмгекке тартып атпайбы? Мындай болбойт. Урматтуу прокурор. Мыйзамдуулугун караңыз. Мыйзамдуулугун караңыз. Өкмөттүн токтому жок мен билгенде. Эгер боло турган болсо мен ошону өкмөт башчыны өзүн жоопкерчиликке тартам. Анда айлык баянасын карап бериңиздер. Бул болбойт да. 5 күн өкмөт иштесе анан бир күн дагы бекер иштетесиңер. Анан айлык баяна жөнүндө айттыңыз. Туура, жанагы эжеде айтып кетпедиби? Ала белден бери ашпай атат 15% деп. Мен ошол жөнүндө таныктыгым жок эже. Мен ошол 15% жөнүндө. Анан сиздердин бүгүнкү күндөгү алып аткан айлык баяныңыздар жөнүндө, анан ден соолукка зыяндуулугу жөнүндө. Бул байке мага абдан жакшы маалымат берди. 1996 жылдан Аббас Жумагуловдун өкмөт башчылыгында токтогул кезинде мындай жанагы өтө зыяндуу деп кирген токтом бар депчи. Мен сиз мага жакшы нерсени айттыңыз. Мен ушул токтомду алып чыгам. Эгер токтом күчүндө болсо, аны аткарбай жаткандыгы үчүн артынан түшүп алам. Ал жөнүндө керт башы менен кепилдик берем, айгай чуу сала алам. Анан айлык маянаны тиги жетекчиңер менен сүйлөшөйүн, эмне үчүн мындай эми силердикин көрүп атам да шахтада эле иштегенде иштеп атасыңар дилгер шахтерлерде деп. Анан айлык маянанын бул канчалык деңгээлде, бул качан акыркы жолу көбөйтүлгөн, кандай деген максатыңар бар, оюңар бар, эмне үчүн бир орунда туруп турат.
жашоодо баары көтөрүлүп атпайбы? Эл деле көтөрүлүп атат, продукт деле көтөрүлүп атат, аянын токтоп турган отур эмес да. Бул жерде трайбализмдик жол менен клановый башкаруулар болуп атат да. Негизичи ошондой болуп, ушундай болуп келип атат. А бир неке десең, эң акырында мен сизге жазып аттым го, даже мен увольнение болуп кетейин деп калдым ужечи. Кландык эмес, кландык башкаруу болуп атат, тайке жээндер депчи. Ушунун өзү жаман. Көрдүңүздөр дагы өкмөт башчы өзүнүн бажасын алып келе коем деп эмне деген балекетке кабылды. Мына бүгүн ичкени ириң, жеген желим болуп турат. Качан комиссия мени корутунду чыгарып туруп иштен айдайт депчи. Эгер сиз айткандай ушул жерде жетекчиси жанагы электрический станция абал менен мурунку кесиптешим, эмнегедир ошо депутаттардын көбүсү энергетика тармагына качалып баратат, баары эле 4 депутат кетип калды бизде ошо энергетика тармагына. Энергетиктер деле баратат, энергетик эместер деле баратат. Бирок ошондой тайеке жээндерине анан кийин кадровый неме боло турган болсо, пландык эмес, кландык башкарып боло турган бир фактысын эле таап бериңиз. Мен алар сизге мыйзамсыз куугунтук жүргүзгөн болсо, мен мыйзамдуу куугунтук жүргүзөм. Жүргүзгөндө да ушундай жүргүзөм, президенттин өзүнө киргизем. Мына моундай болуп атат. Сиз айттыңыз, мен үй бүлөлүк башкаруу немесине жол бербейм деп. А бирок сиздин энергетика тармагындагы ушундай кылып атыптыр да. Аялын бияка коет экен, бажасын тияка коет экен, тайкесимди тайраңды аттыр депчи. Моя шаардын көйгөйлөрүн айтты биздин депутаттар. Анан кийин экинчи вопрос, үчүнчү менин дагы бир пожеланием, суранычым, бул жерде баардыгыбыз иштейбиз, баардыгыбыз маян алабыз, баардыгыбыз Кудайга шүгүр курсабыз ток. Анан шаарда иштебеген үй бүлөлөр бар. Көйгөй укмуш көп. Ага келем дедиңиз го, муну дагы эсиңизге турабыз. Келгениңизге рахмат. Ушул жердеги жамааттын атынан сиздерге рахмат. Туугандар, бүгүнкү жолугушуу чын айтканда канааттандым. Жакшы сунуштарды айттыңар, иштеп аткан жумуштарды айттыңар. Бүгүнкү айтылган ар бир сөз көтөрүлгөн маселенин бирин дагы көңүл сыртта калтырбайм. Ар бир маселеге ошо тиешелүү органдардын жетекчилерин чакырып, жана айлык маянасы боюнча айтам, аяктын маанайын көтөрүш үчүн маянасын көтөрүш керек экен, башка кереги деле жок, барыш керек экен деп. Жакшытыр кыздар, ийгилик каалайм.